Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Баштапкы бир видеодо мен көрсөтүп кеткеним мугалимдерге керектүү программалар деп. Мына эмес ошо мугалимдерге керектүү программалардын убагы келип жетти окшойт. Бул жерде бүт менин вариантымдагы мугалимдерге керектүү программаларды көчүрүп алгам. Мисалы ала турган болсок, Excel, Word, PowerPoint программалары турат. Microsoft компаниянын өзүнүкү жана ошондой эле Google'дун таблицасы, Word'у жана презентация түзө турган PowerPoint'у. Бул да абдан сонун, анткени сиз телефонуңуздан эле сразу Google'да сохранить эте бересиз. Мындан сырткары карай турган болсок, конвертер PDF-тер бар. Эки PDF конвертер. Жана ошо документтерди сканер кыла турган Adobe Scan менен FineRider PDF-ке документтерди сүрөткө тартып өткөзө турган программалар бар. Ошондой эле KineMaster бар, бул монтажга. Тартылган видеолорду монтаж кылганы жана математикалык эсептөөчү Match. Бул жерде сөздүктөр бар. Жана ошондой Google'дун өзүнүн сервистери. Google Go деген программаны мен бир сабакта көрсөткөм. Абдан сонун программа. Коо сүрөттөрдү жасай турган баннер маркер программасы бар. Эми презентация боюнча азыр көп ушул болуп атат. Презентацияларды жасоо, онлайн сабак түзгөндө презентацияларды жасоо болуп атат. Презентациялар жасоо үчүн биз ушул программаны көчүрүп алабыз. Болбосо, презентация деген Google'дун өзүнүкүн көчүрүп алабыз. Бул Google презентация деген. Google презентация. Өзү таанышуу чыгат. Пропустить этип койсоңуз болот. Бул жерде даяр калган презентациялар сакталып турат азырынча. Эмне болгон? Жаңы кошуу үчүн мына плюс кнопкасы. Плюс кнопкасын басуу менен ручканы басып презентацияга киребиз. Мына заголовок нажмите дважды. Бул жерден слайдтарды кошобуз, плюс басып. Слайдтардын түрлөрү бар, ар түрдүү слайдтар. PowerPoint'тагы варианттардын эле түрлөрү. Титульный слайд называют разделы, заголовок теста и текст. Бизде көбүнчө экинчисиге ушул туура келет. Эми биринчисине заголовок нажмите дважды. Эки жолу жаза турган болсок, баштайбыз. Эмне деп баштайбыз? Информатика предмете. Астына онлайн сабак. Көрдүңүздөр, эми слайдтын өзүн жиналып көрөлү, кооздоп көрөлү. Бул кнопка менен слайд тестisi жок болчу. Так. Темалардын каалаган түрдөгү темаларды кое алабыз. Мына кандай сонун темалар бар. Информатика предмети, онлайн сабак, көрдүңүздөрбү? Даярдай бересиздер беймарал бул жерден. Экинчисине өтөлү. Сабактын максаты деп жазайлы. Саты. Алсы тарапка эмнелер жазабыз? Сабактын максатын негиздерин жазабыз окчага. Жана ошондой эле 3-чү слайдга сабактын жүрүшү дейли. Бул жерге дагы керектүү нерселерди жаза беребиз. Сүрөт кое турган болсок, изображениени басабыз, выбрать из галереи, болсо сүрөттү тартып деле кое беребиз. Коронавирус bizde hazır.
жылдыз болуп жаткан сүрөттү кое беребиз. Кичинертип, чоңойтуп, айландырып, көрдүңүздөр. Сүрөттү каалаган жерге алмаштырабыз, дальше киребиз. Бул жактан сүрөттүкүн кыркып, кичинертип, анимация кылып, сүрөттү текст кошуп, өзгөртүп, бул жерден кыркып сүрөттү билесиздер, кыркып. Кыркылды үстү. Ушундай кылып кыркып, сүрөттү өзүнүн басуу менен бул жакта сүрөттөргө объемдорун, түстөрүн, границанын түстөрүн, башка жаңыларсыз ал жактарын өзүңүздөр байкап көрөсүздөр. Мына ушундай типте эле сабакты жасай бересиздер. Телефондо деле сабакты жасоо бул оңой эле, кыйынчылыкты туудуртпайт. Эми сактап жана чыгуунун жолун көрсөтүп коеюн акырында. Кайтарсак мына автоматтык түрдө сохранить этет. Бул жерден атын өзгөртүп, жобосо көчүрүп, бул жерден атын өзгөртүп коебуз. Онлайн сабакка десез, даяр болду. Ушул жерден эле скачать этесиз. Сохранить как PTT-кыз бул телефонго PowerPoint катары сохранить этет. Башка программалар менен ача бересиз. Как PTT катары сохранить этилди. Көрдүңүздөрбү? Новый телеканал басуу менен запускать эте алабыз. Запуск. Биринчи слайд. Экинчи слайд. Жана ошондой эле үчүнчү слайд. Мына ушундай кылып сабагыңызды жасап, түзүп өткүзсөңүздөр боло берет. Телефондон дагы онлайн сабакка жасап, кийин запускать эткенде ушул экран запись программа менен запускать этип туруп, программаны запускать этилет. Запускать этип туруп, сүйлөп, кошуп, запускать эткенден кийин видео записти жандырып, сөздү сырттан кошуп, беймарал кийинки слайдтарга өткүзүп, айтып, түшүндүрүп берип, мынтип максаттарын мындай түшүндүрүп, анан кийин экрандан алып койсоң, видео сабак жасап, окуучуларга жөнөтсөңүз болот. Ушуну менен бүгүн азыркы PowerPoint Google'дын презентация программасы PowerPoint'ин эле өзү катары иштетилгенди көрсөттүм. Мындан сырткары Google'дын Word жана таблица, электрондук таблицасы бар. Аларды кийинки сабактарда көрсөтөм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Каналга катталыңыздар. Көптөгөн жакшы маалыматтарды берип турам.